Өткөн аптада Түркиянын Анталия шаарында миграциядагы аялдардын жүзү аталышындагы эл аралык форум болуп өттү. Форумга Анталия шаарынын мэриясынын өкүлдөрү, Кыргызстандан жогорку кеңештин депутаттары, чет өлкөдөгү кыргыз диаспорасынын мүчөлөрү катышты. Бул ирет иш-чара толугу менен Анталиядагы кыргыз диаспорасы тарабынан өткөрүлдү. Бул форумду Анталия кыргыз коому Түркиянын бермети болгон Анталия шаарынын борборунда Ак деңиздин жээгиндеги суу аталышындагы 5 жылдыздуу мейманканасынын конференция залында жогорку деңгээлде өткөрдү. Форумга Анталия шаарынын мэринин орун басары Дурмуш Али Аслан, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Камила Талиева, Эльвира Сурабалдиева, Медер Алиев, Кыргызстандагы тилектештик борборунун директору Лола Абдыкадырова, Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызматкери Эркин Каримов, Кыргыз тест мамлекеттик мекемесинин директору Батма Топоева Ставинская, Кыргыз Республикасынын Чехия Республикасындагы ардактуу консулу Даминова Саадат, Шотландиядагы кыргыз диаспорасынан Жусупова Рахат, Англиядагы кыргыз диаспорасынан Акималиева Айгүл, Германиядагы кыргыз диаспорасынан Махабат Садырбек жана диаспора маселелери боюнча эксперт Хикмет Кенан Йозгатлы, жергиликтүү шаардык кеңешинин кызматкерлери менен 40тан ашуун кыргызстандык активисттер катышышты. Форумдун биринчи күнүндө Кыргыз Республикасындагы эмгек миграциясын диверсификациялоо процессинде мигрант аялдардын эмгек укуктарын коргоо боюнча диаспоралык уюмдардын ролу тууралуу тегерек үстөл болсо, экинчи күнү аял мигранттар үчүн эмгек укуктарын коргоо боюнча тренинг менен кеңири маектешүүгө орун берилди. Аталган форум Кыргыз Республикасынын жана Түркия Жумуриятынын улуттук гимндери менен башталып, эки өлкөнүн байланышын баса белгилөө максатында кайрадан гимн менен аяктады. Форум мындан ары дагы уланып, аны өткөрүү милдети эми Чехия Республикасындагы кыргыз мекендештерге өткөрүлүп берилди. Анталия кыргыз коомунун жетекчиси Шерикбек Акимовдун жыйынтык сөзүнө караганда, мындай жогорку деңгээлдеги иш-чара бул өлкөдө эмгектенген кыргызстандыктарга мамлекет тарабынан өз жарандарына көрсөтүлгөн камкордуктун белгиси катары кабыл алынса, экинчи тарабынан аларга миграциядагы укуктар жана макулдашуулар тууралуу маанилүү маалымат бере алды. Жогорку кеңештин депутаттарына берилген суроолор жана сунуштар кезектеги парламенттик жыйындарда талкууга алынып, тиешелүү чараларды көрүүгө жана жаңы мыйзамдарды кабыл алууга түрткү болмокчу. Белгилей кетсек, Екатеринбург шаарындагы белгилүү активист Гүлшан Долонбаева тарабынан негизделген жана мигранттардын профсоюз уюмунун жетекчиси Гүлнара Дейбишеванын жигерлүү колдоосуна алынган бул долбоор тилектештик борбору тарабынан каржыланды.